Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, көкбөргү үйрмандары, жогорку лиганын алкагындагы оюндар уланууда. Бүгүн экинчи турдук оюндар Б тайпасында Ала Тоо командасы жаш күч менен кез келди. Кечээ күнү Ала Тоо командасы ынтымакка 2-3 эсебинде утулуп калган. Эми жаш күч мелдештеги алгачкы оюнун өткөрдү. Жана Ала Тоо командасы жаш күч команданы ишенимдүү түрдө утуп алды. Алгачкы улак оюндун биринчи мүнөтүндө эле Жералды Аскат Аскаров жерден иңип алган улакты тайгазанга барып салды. Буга чейинки ынтымак менен болгон беттеште бир аз кыйынчылыктар жаралган эле. Экинчи болуп Манас Ниязов эсепти 2-0 өзгөрттү 3-мүнөттө. Андан соң ишенимдүү түрдө Ала Тоо командасы оюнун өздөрү тарапка өткөрүп алды дагы. Бообек Шакирбек уулу эсепти 3-0 өзгөрттү 7-мүнөттө. Ынтымак менен болгон беттеште бир аз жекеме-жекеде өзүн көрсөтө албай жаткан Бообек Шакирбек уулу бул оюндо ачылып, өзүн алгачкы улагын салды мелдештеги. Андан соң оюн андан ары уланды. 9-мүнөттө Бекказы Токтогулов эсепти 4-0 өзгөрттү. Жаш оюнчу өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Бул Ниязовдордун эң күчүүсү. Бул Манас Ниязовдун байкеси, Жаныш Ниязовдун бир тууган байкеси. Буга чейин Манас Ниязов да ушул Бекказы анын жолун баса тургандыгын белгилеп өткөн. Жана бул оюнда өзүнүн жакшы жагын көрсөттү. Биринчи тайм дээрлик бүтүп бара жаткан кезде акыркы секундаларда Манас Ниязов кайрадан атаандаштарынан караганда мыкты болуп, мыкты качып, эсепти 5-0 өзгөрттү. Жана бул оюнда дубль жасады. Эми жалпы бул президенттин кубогунда өзүнүн 4-чү улагын салып, бомбардирлердин сап башына чыкты десек болот. Экинчи таймда Бакай Султан уулу Ома аттуу аргамак менен жекеме-жекеде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, жекеме-жекеде жеңүүчү аталып, андан соң чабуулдуулантып, эсеп санын бир аз да болсо кыскартууга жетишти. Андан соң көп өтпөй Манас Ниязов кайрадан 5 упай айырмачылыгын калыбына келтирип койду. Манас Ниязов бул учурда дагы ага тоскоолдук жарата турган оюнчулар эч кандай бир чоң атаандаштыкты жарата албады. Андан соң бул беттештеги эсеп саны кайрадан өзгөрүлдү. Экинчи таймдын 10-мүнөттө Бекназар Аматов Дубайсан аттуу Окмоштуудай күлүк аргымагы менен эсеп санын өзгөрттү. Окмоштуудай бир кирип барып, андан соң жерде жаткан улакты эңип алып эсепти өзгөрткөн болчу. 6-2 кылып ошентип экинчи тайм жыйынтыкталды. Андан соң эки команданын күчүн аныктоочу чечүүчү 3-бөлүк. 3-бөлүктө кайрадан эле Манас Ниязов эмнегедир атаандаштары коргонууда бир аз ыксыз ойноп, бош аймакты калтырып койгон. Жана Манас Ниязов ал абалды пайдаланды дагы, эсепти кайрадан 7-2 өзгөрттү. Андан соң бул беттештеги эң кооз улакты Бакай Султан уулу салды 3-чү таймда. Жана эсепти 7-3 өзгөрткөн. Бакай Султан уулу Ома аттуу аргымагы менен ушунчалык бир чоң ылдамдык менен кирип барып, алыс аралыктан ыргытты. Анын артынан Манас Ниязов бара жаткан, бирок Манас Ниязов бир аз жетип бара албады, коргонуудан анчейин мыкты боло албады. Бакай Султан уулунун керемет ыргытуусу ал жерден улак жада калса тайгазан ашып өтүп кете жаздады. Бакай Султановдун өгүздө күчү бар экендигин бул жерден байкасак болот. Андан соң оюндагы акыркы улакты Бообек Шакирбек уулу салды жана эсепти 8-3 өзгөрттү. Жекеме-жекеде чыккан Бообек Шакирбек уулу бул оюнда дагы жекеме-жекеде өзүнүн жакшылыгын көрсөттү. Ынтымакка каршы беттешке салыштырмалуу. Жана ошентип 8-3 эсебинде оюн жыйынтыкталды. Ала Тоо командасы бул оюнда жеңишке жетти жана 3-чү орун үчүн күрөш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алды десек болот. Ал эми жаш күч командасы эртең ынтымак менен беттешет, бирок ынтымак командасында ачык түрдө жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү өтө эле жогору. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Only Top каналына кошулабыз жана кыргыз спортунун жаңылыктары менен биз менен бирге кабардар болуп туруңуздар.